жолдорго чыгып, тротуарларды жаап, магазиндерди коюп, күркөлөрдү коюп, набайканаларды коюп, самсыканаларды коюп, ошондой чыгып алгандардын бүт бардыгы мыйзамга баш ийбей мен өзүм билендик менен чыгып алган болсоңуздар, бүт бардыгы четинен бузулуп, талкаланып жок болот. Assalamu alaikum урматтуу биздин Боро Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн аймагында турабыз. Бул жерде өзүңүздөр билгендей, Горгайы шаардык майы кызматынын алдындагы айлампадан өйдө карап шаарга кирген Курманжан Датка көчөсүндөгү ушул жол боюндагы мыйзамсыз курулуштар өз алдынча коюп алган соода жайларын тазалоо жана алуу боюнча атайын райондук архитектура кызматы жана башка тиешелүү кызматтар Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоевдин буйругу менен ушул жол боюндагы мыйзамсыз соода жайларын жана курулуштарды алып жатат. Bul bana. Буга чейин эскертүүлөр бир канча жолу берилген. Бул деген 2-3 жолу архитектура тарабынан жана айыл өкмөттүн тиешелүү адистери, жер адистери тарабынан ар бир ошо кызыл сызыкка чыгып кеткен, мыйзам бузуп, курулуштарды кылып алгандарга эскертүүлөр берилген. Өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша немелерин бузуп, ошо кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарын бузуп алып алуусу эскертилген. Бирок тилекке каршы өздөрү тарабынан ошол жеке менчик ээси тарабынан аткарылбагандыгына байланыштуу тиешелүү бүгүнкү күндөгү жүргүзүлүп аткан ишке биз администрация ошо Кара Суу райондук тиешелүү адистер тарабынан мажбур болдук ошондой иштерди жүргүзгөнгө.
Шашылып қана жеңіл конструкциядағы құрылыстар бұзылу алдында тұрады. Урматтуу ушу Борон Медиа YouTube каналынан көрүүчүлөрү, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз мына губернатордун атайын тапшырмасы менен атайын түзүлгөн пландын негизинде Ош облусунун райондорунун аймактарындагы борбордук айыл өкмөттөрдүн мыйзамсыз жерге чыгып алган баягы базарлардын тегеректерин, централдык жолдордун, борбордук жолдордун тегеректерин тазалоо иш-чарасын жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейин Араван районундагы бир катар ошол айыл өкмөттөрдөгү мыйзам бузуу менен кызыл сызыкка чыгып, жолдорду жаап алгандар, тротуарды жаап алгандар, автожолдорду тыгын кылып аткан жерлердин бүт бардыгын тазалап алдыруу иш-чарасы жүргөн. Ошол иш-чара азыр мына толугу менен Кара Суу районунда жүрүп атат. Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө мына Фуркат кольцевою бар, тегерекче, ошо жолдогу, ошо Фуркат тегерекчесинин жанында бардык трассанын жээгиндеги кызыл сызыкка уруксатсыз чыгып алган, кызыл сызыкка курулуп калган коммерциялык объектилердин бүт бардыгын, рекламалык баягы шиттердин бардыгын азыр толугу менен алдырып атабыз. Андан тышкары мына Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү Курманжан Датка көчөсүндөгү тазалоо иш-чарасы толугу менен жүрүп атат. Мамырова көчөсү ошол эле Кара Суу районунда
Ош шаары менен чектешкен жерде жайгашкан Мамырова, Төлөйкөн айыл өкмөтүнө караштуу Мамырова көчөсү бар. Ал жерлер дагы толугу менен тазаланууга план боюнча кетип атат. Мындан тышкары бизге ошол көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү кайрылып атат. Өзгөн районунда дагы келип, ошол Өзгөн районунун тегерегинде тазалап кетпесеңиздер болбойт деп, мен бардыгына маалымат катары айтайын. Биз кезек менен кетип атабыз. Кудай буйруса кезек Өзгөн районуна дагы жетет. Айрыкча Өзгөн шаарынын тегерегиндеги Өзгөн районуна кетип аткан трассадагы ошол кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз куруп алган нерсенин бүт бардыгы четинен алынат. Бул жерде эч кандай тааныштыгы, билиштиги, тууганчылыгына эч ким карабайт. Атайын техника менен барып, ошол жерлердин бардыгын буздуруп атабыз. Мындан ары дагы ошол ишкерлердин бир коммерциялык аракет кылам деген жарандардын бардыгынын эсине салып коелу, кулагына күмүш сырга. Эгерде мыйзамды бузуп, акча кетирип, ошол жерлерге кызыл сызыкка чыгып, мыйзамсыз жерлерди ээлеп басып алып кура турган болсоңуздар, мындан ары бүт бардыгы бузулууга жатат. Жөн эле убара болуп акчаңыздар кетет. Себеби президентибиздин дагы тапшырмасы бизге койгон ушундай, губернатордун талабы дагы ушундай болуп атат азыр. Бүт бардык мыйзамсыз объектилердин бардыгын тазалагыла, жолдорду ачкыла деген. Ошондуктан сиздерден азырынча өтө чоң сураныч. Жолдорго чыгып, тротуарларды жаап, магазиндерди коюп, күркөлөрдү коюп, навайканаларды коюп, самсыканаларды коюп, ошондой чыгып алгандардын бүт бардыгы мындан ары андай аракетке барбаңыздар деген азырынча сураныч кылабыз. Эгерде ага көнбөй, мыйзамга баш ийбей мен өзүм билемдик менен чыгып алган болсоңуздар, бүт бардыгы четинен бузулуп, талкаланып жок болунат. Бул жерде да Урман Жанатка көчөсүнүн башталышында жолдун ол тарабындагы тамактануучу жай, самса жауучу тандырыны мына ушинтип тротуарга куруп алган. Азыр ошол тандыр бузулуп жатканы жүрөт. Талкалайт, жок кылат, кыскасы жолду ачыш керек. Бирок буга чейин эскертүүлөр берилген. Өздөрү өз каалоосу менен бузбагандыгына байланыштуу мына бүгүн атайын мамлекеттик кызматтар, архитектура, манфааттоо жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бузуу жана тазалоо иштерин өздөрү жүргүзүп жатат. Бул нерсе башкаларга, башка ишкерлерге сабак болуш керек. Мындан кийин дал ушундай жолдун боюна тротуарга самсакана, тандыр, болсо жеңил конструкциядагы курулуштарды курбоону сунуштайбыз. Андыктан эсиңиздерде болсун, баары бир бузулуп кетет. Кызыл сызыкка эч качан мындай курулуштарды курбашыңыздарды сунуштайбыз. Бул жакта болсо мангал коюп алган өртрастар. Атын болсо мазза шашлык деп коюптур. Маззасы чыгып атат. Ашкананын өзүнүн аты мазза экен. Бул жакта болсо ушул жолдун боюндагы мыйзамсыз кызыл сызыкка коюп алган касапкана. Мыйзамсыз коюлган касапкана жана башка жеңил конструкциядагы курулуштарды алып салуу үчүн атайын манипулятор, автокран келген.
наракка киргизип эле коёбу экен. Бул ошол Курман Датка көчөсү. Ылдый тарабы негизи Кара Суу районуна карайт, өйдө тарабы Ош шаарына карайт. Ушул жерде дагы бул жакта Достук деген супермаркет жолдун оң тарабында башында кызыл сызыкка жеңил конструкцияларды куруп, атайын турбаларды орнотуп навес кылган, кичине жарыктандырам деп. Азыр бул жерлер дагы түптөр араланып алына турган болуп турат. Жарыктандыруулардын бардыгын толук чечип атат. Булар чечип, нол көрүнүп турган темир тесектердин бардыгы алынат. Тротуар ачылат. Aziz Burger деген. Атыр алып, атайын техникага жүктөп жерден алып кетишет. Тиги касапкананы болсо ичкериге жылдырып коюп. Ошол жерде калабы же жылабы билбейм. Бирок кызыл сызыктан нары өтүштү окшойт.